Мында болуп атат деңиз. Биз болсо апасы 2000 литр сүт берип атат, атасы 11,5 литр сүт берип аткан бука болуп атат. Экөөнү жасама уруктандырганыбыздан кийин алардын музоолору ойлоп атабыз бир 4,5 литр сүт берет депчи, сапатка өтүп атканыбыз. Ошон үчүн азыр мына музоолор төрөлгөндө жөн музоолор 15 миңден туруп атат, 15-17 миңден. Биздин музоолор 20-25 миңден туруп атат. Siz aytыңызчы, кайсы ири мүйүздүү балдын апасы болот, атасы болот? Жана айтып кеттиңиз, апасы 2000 литр берсе, атасы 11,000 литр берет деп. Малдын дагы атасы апасы болот, кандай ал? Апасы Иссык-Кульская, Алатауская порода. Апасы, атасы болсо Сиздин кесибиңиз ким? Мен агроном по карбопроизводству. Анда бир зоотехник тап келбейсиңерби? Сан уй деп айткыла. Менин замым бука деп айткыла, атасы апасы деп кандай? Ата. О, биздин музоонун ата энеси каякта? Бул музоолор жетим. Биз эми кийинки жумада базарга барып бир музоо сатып алышыбыз керек. Ата энеси менен кошочу. Мурда уйун эле анан энеси менен эле баласын алчу эмес белек. Анан азыр атасын кошо албасак болбойт экен. Азыр жана атасынан дагы сүт чыгат турбайбы? Кандай болуп атыптыр го, букалардан да сүт чыгып атыптыр го, ошону айтып атышпайбы? Бир атасын, энесин кошуп туруп алалы. Коюңузчу ата. Ушу букадан сүт чыкмак беле. Букадан сүт чыгабы дейсиң да? Чыгат деп айтып атышпайбы? Демек чыгат да. Алар деген министр деп коет, алар деген депутат деп коет. Алар ошону билет, алар ошончо чоң айлык алат ошакта. Ошонун баарын изучать этет, ошонун баарына башы жетет. Изилдеп чыккан үчүн анан айтып атат да. Букадан сүт чыгабы дейсиң да? Билген үчүн айтып атат. Алардыкы деген закон. Алар закон чыгарчу. Алар эмне деди? Ошол закон букадан сүт чыгат дедиби? Демек сүт чыгат, закон алардыкы. Демек ал букадан сүт чыгат дегенден кийин балким алар ошо буканын сүтүн ооз тийип көрүштү.